Жаш акын Перизат Алмаз кызы Казакстандын Абай медалы менен сыйланды. Сыйлык казак-кыргыз адаби маданий алакаларын жүргүзүп, Абайды манастын тилинде сүйлөткөнү үчүн берилген. Бул тууралуу Кыргыз улуттук жазуучулар бирикмесинен билдиришти. Маалыматка ылайык, бул медаль акынга Казакстандын борбору Нур-Султанда өтүп жаткан Евразия борборлорунун жазуучулары эл аралык форумунун алкагында тапшырылды. 4-5 июлда Нур-Султанда өткөн иш-чарага Кыргыздын атынан Кыргыз улуттук жазуучулар бирикмесинин төрагасы Нурлан Калыбеков жана жаш калемгер Перизат Алмаз кызы катышкан. Форум Казакстан жазуучулар бирикмесинин демилгеси менен алгачкы рет уюштурулуп жатат. Булак Супер KG. Элдияр Кененсаровдун мурдагы жубайы Азия Микс командасынын жаңы клибине тартылды. Азия Микс Куен командасынын жигиттери түптөгөн музыкалык топ Налайти аталышындагы клибин күйөрмандарына тартуулады. Клип Кум жээкте жана Чытырман токойдо тартылган. Анда башкы каармандын ролун Элдияр Кененсаровдун мурдагы жубайы Камила Абдил жараткан. Куттуктайм, Элдияр Кененсаров, Рыспек Бокеев. Силер менен чогуу иштөө бул чоң тажрыйба. Менин дагы бир балалык кыялым ишке ашты. Клипте мен Индей урусунун башчысынын кызын ролун жараттым деген Камила Абдил. Ал эми Элдияр Кененсаров чыгарманын музыкасы биринчи даяр болгонун, тексти көп убакыттан кийин жазылганын билдирген. Чыгарманын сөзүн Ислам Саганов, Элдияр Кененсаров жазган. Ал эми обону Азамат Такырбашев менен Элдияр Кененсаровго тандык. Клиптин режиссеру Рыспек Бокоев. Былтыр ноябрь айында Камила Абдил жолдошу менен 1 жыл мурда ажырашып кеткенин социалдык тармактагы баракчасына жазып чыккан. Көп өтпөй эле Кененсаров дагы ажырашып кеткендигин ырастап билдирүү жасаган. Түгөйлөрдүн ортосунда бир уул, бир кызы бар. Булак Супер KG. Кыргыз улуттук көркөм тасмаларды жаратуу үчүн эң мыкты кино долбоорго сынак жарыяланды. Бул тууралуу Маданият, маалымат жана туризм министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, кино долбоору социалдык маанилүү заманбап тематиканы камтуусу, коомдун жалпы кабыл алынган жарандык жана адеп алхактык идеяларына туура келип, чыгармачылык өзгөчөлүккө жана таасирдүүлүккө ээ болуусу керек. Тасмалар сынагын өткөрүү мөөнөтү 1 ай, тагыраагы 2019 жылдын 8 июлунан 8 августка чейин. Тасманын өндүрүшүн каржылоо мамлекеттик каржылык колдоонун эсебинен субсидия түрүндөгү толугу менен же жарым-жартылай ишке ашырылат. Бул искусство жарышына менчик түрүнө карабастан Кыргыз өлкөсүндөгү бардык кинематография мекемелери жана кино долбоорлордун продюсерлери катыша алат. Сынакты өткөрүүнүн мөөнөттөрү: биринчи этап сынакка билдирмелерди кабыл алуу 2019 жылдын 8 июлунан 8 августуна чейин. Экинчи этап 2019 жылдын 23 августуна чейин. Экинчи этап 2019 жылдын 23 августуна чейин эксперттик комиссия тарабынан келип түшкөн билдирмелер каралып, сынактын жыйынтыктары чыгарылат. Сурап билүү телефону 0312 30 10 42. Булак Супер KG. Кыргыз шоу бизнесиндеги экинчи анимациялык клипти Сезбек Искеналиев тарттырды. Клиптин бет ачары болду. Ырчы Сезбек Искеналиев Кыргыз ааламы чыгармасына тартылган анимациялык клибинин бет ачарын жасады. Бул клип Кыргыз шоу бизнесиндеги экинчи анимациялык клип болду. Мындай эмгекти жаратууга 3 жылдан ашык убакыт сарпталганын айткан ырчы буларга токтолду. Патриоттук дем берген чыгарманын сөзүн даярдап, ырды жаздырганга 3 жыл убакыт кетти. Чыгармага адаттагыдан өзгөчө клип тартайын деп анимациялык кылууну чечтим. Клипти тартууга 3-4 ай убакыт кетти. Анимациялык клиптин кандай болгонун күйөрмандарым баалайт, деди ал. Кыргыз ааламы чыгармасынын сөзү Акбар Кубанычбековго, обону Сезбек Искеналиевке таандык. Кыргыз шоу бизнесинде биринчи болуп анимациялык клипти Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков Сүйөм сени чыгармасына тарттырган. Булак Супер KG. Асель Кадырбекованын телефон аталышындагы чыгармасы Супер хитке кошулду. Супер KG порталынын медиа портал бөлүмүндөгү Супер хит долбоору кыргыз эстрада ырчыларынын видео клиптерин колдонуучулардын сынына коет. Сынактын шарты боюнча колдонуучулардын добушу аркылуу 10 клип электен өтөт. Ар аптанын жеңүүчүсү аныкталат. Аптанын шаршемби күнү добуш берүү токтотулуп, кайсы видео композиция канчанчы орунда экендиги жарыяланат. Эң аз добуш алган клип Супер хиттен четтетилип, анын ордун жаңыры толуктайт. Бул аптада эң аз добушка ээ болгон чыгарманын ордуна Асель Кадырбекованын телефон деген видео клиби кошулду. Бул чыгарма турмушка чыкканга чейин эле жазылган. Ал эми клипти тартып баштаганда кыз узатуу той менен алектенип калдым. Үй бүлө кургандан кийин клипти аягына чыгардым. Бирок жакшылап иштеп чыгайын деп көп убакытка созулуп кетти. Ыр казынамда жөн эле тура бербесин деп күйөрмандарыма тартууладым, деди ал.
Булак Сопер KG.